Saltanat эжем азыр мага чотко сүрөбөрдү сактап жүргөн экен. Мен ошол жерден калыстык кылып, кичине баягы тамашачылык жасадым. Анан тигилердин кичине тигилер багыштар чүкүш балган. Туура, рахмат. Алдында ата-энелерди окутуу боюнча бизди 5 күн окутту долбоор менен. Ошол долбоорду жактап кыргыз жаранын ичинде бүгүндө кандай окутуш керек ата-энелерди же ошо окуучулар менен кандай иштеш керек деген. Ош университетте Атайын Жыргал деген агай бар экен, ал киши илимдин кандидаты, мыкты ушул өзүнүн баягы усулдарын иштеп чыгыптыр. Анан ошол өзүнүн усулдарын бизге окутуп атат да. Анан ал жерде баягы биз ар бир област жактап сүйлөп атканда биз алага өзү кандидат экен, мыкты адам экен. Жанында жаш шакирттер бар экен, Эрлан мырза, кыздары бар экен. Анан алар дагы ошого капырагайлар көп да. Бирок эл республикалык деңгээлде эл мугалим болгон адамдар аз. Бирок ал кишинин ою аябай болуп экен. Анан бул методика деген капырагайды эле турбайбыз. Силер ошол эле көчүрүп алып турбайсыздар деп ар кишилерге жаны сорунусун алып келатса, Салтанат жеп кичине баягы аларды шүтүп койсо эле жаман болуп калат. Анан 7 жыл мектепте директор болуп жүргөн, бүгүн областта отделдин жетекчиси болуп, областта методист болуп жүргөн. Анан ал кишилерди кайра көтөрүш үчүн капырагайды талашсыз деле айтып турбайсызбы, кое турбайсызбы, ошто деле окуп көрөлү деп тамашалап аларды кайра көтөрүп коюп атат. Сөздүн мааниси ошол болчу. Бирок мен ошол эле учурда агай сиздин өткөн андыктан Салтанат эже экөөбүз дагы Кудай буйрса мен ойлойм. Жашоодо деген көптөгөн дүйшөн өткөн, Чыңгыз Айтматов өткөн, азыркы сөзүңүз мага аябай таасирленип жакты. Ушул дайыма үстүңүздөгү шакиртиңизди, устазыңызды, то есть устазыңызды, астыңыздагы шакирттериңизди айтып жүргөн, ортодогу жөнүндө мына ушундай адамдар болсо биз алдыга жылы беребиз. Биз ар багыттуу 7 област биргеликте жылы беришибиз керек. Ошон дагы сиздей болгон агайлар чыгыш керек. Алар да өзүнүн методикасын жайылтып беришет. Көлдөн да чыгып аткан усулдарды биз азыр мына сиз айткандай жайылтыш керек. Менин максатым ошол жерде болчу. Салтанат эжем азыр мага чотко сүрөбөрдү сактап жүргөн экен. Мен ошол жерден калыстык кылып, кичине баягы тамашачылык жасадым. Анан тигилердин кичине тигилер багыштар чүкүш балган. Туура, рахмат.